Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Temirге су тигенде дат басат, заңдайт дейбиз, дат басат дейбиз. Темирди билип каласыз, ржавейт. Анан не болот эле? Ошону кандай тазаланат деп пайгамбарыбыздан суралганда, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атпайбы? Темирди су темирге тигенде дат баскандай, адамдын жүрөгү да кундай бушунда дат басат экен да. Адамдын жүрөгү да бузулат экен туган. Бузулат экен. Бүгүн жалган тилден жалган сүйлөгөндүн бардыгы, тилден калп айткандын бардыгы, тилден сөккөндүн бардыгы жүрөк бузулгандыктан, алдагандын бардыгы жүрөк бузулгандыктан, ибадатка жүрөк тартпай атабы мечитке келгенге. Жүрөк бузулгандыктан, Куран ачканга тоофик жокпу? Жүрөк бузулгандыктан, мен жүрөгүм нормальный дей бербей, кичине мыякты карайлы. Эгерде садака бере албай атабызбы? Биз бир мусулманды кечире албай атабызбы? Жүрөк бузулгандыктан, көздөн жаш чыкпай атабы? Жүрөк бузулгандыктан, ачык эле ороза кармай албай атабыз, зекет бере албай атабыз, зикир кыла албай атабыз, дуа кыла албай атабыз, илим алганга кадам таштай албай атабыз, даватка чыга албай атабыз. Жүрөк бузулгандыктан башка эчтекеси эмес. Жүрөк музыка укканга жүрөгүңүз тартып атат, напсыңыз тартып атат, дискотека барганга тартып атат, кичине кумар ойногонго, жоксо кичине алдаганга, бекер убакыт өткөргөнгө жүрөк бузулгандыктан, бардыгы жүрөк бузулгандыктан. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не дейт? Жүрөктө ушундай бузулат экен, тазаланат, кантип тазалаш керек эми? Темирди го наждачный бумага дегени бар эле. Жоксо башка нерселер менен, от менен ал тазаланат. Ошол ким? Дат басып калганы, заңдап калганы. Бирок жүрөктү кантип тазалайбыз? Кантип жууйбуз? Кантип тазалайбыз? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан сураганда эки нерсени айтты. Бири Куранды окуу, экинчиси өлүмдү эстөө деди. Ушу эки нерсе менен жүрөк тазаланат экен. Сизден бирөө сураса, балаңыз сураса, кызыңыз, досуңуз сураса, айтып коюңуз. Жүрөктү да тазалай турган жолу барбы деп? Бар деңиз. Коркпой айтыңыз. Бар деңиз. Каяктан ал десе, пайгамбарыбыздан ал. Пайгамбарыбыз айткан, адамзаттын эң билимдүүсү, адамзаттын эң данышманы, адамзаттын эң боорукери, адамзаттын эң ырайымдуусу, адамзаттын баатыры билиңиз. Бирөө сураса, адамзаттын баатыры ким? Мухаммад Расулуллах. Адамзаттын берешени ким? Мухаммад Расулуллах. Мына кетугандар, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ушундай улуу зат айтып атат. Жүрөк кандай? Оңдой турган, тазалай турган жолу бар экен. Эки жолу бар экен. Куранды окуу, өлүмдү эстөө дейт. Куран окуп турсак, Кудай кааласа жүрөгүбүз тазаланып турат экен. Туугандар, Куран эле окуп турсак, бирок Куран алхамдулилlah биринчи фарызы, биринчи этабы дейбизби? Биринчи тепкичи деп айтсак деле болот. Курани Каримди арабча туура окуу. Арабча туура окуу. Эч кыйын эмес. 28 тамгасы бар. Биз бирибизге үйрөтөйлү. Бири-бирибизге жардам берейли. Имамдарыбыз бар. Анча-мунча билген карекелерибиз бар. Дамыраларыбыз бар. Башкаларыбыз бар. Мына ошолордон биз акырын алхамдулилlah туугандар, биз Курани Каримди окуганды үйрөнөлү. Биринчи тепкич. Экинчиси, Курани Каримди окугандан кийин ошонун маанилерине ой жүргүзүү. Убактыңыз ушуга кетсин. Жараткан Алла мага эмне деп жатат? Эмне деп кайрылып атат? Курандын ошо котормосу жана тафсир чечмелөнүүсү ушул аркылуу биз Курани Каримден биз Алла субханаху ва таала эмне деп турат? Ага сизге жардам, бизге баарыбызга жардам берет пайгамбарыбыздын хадистери. Үчүнчүдөн биз Курандын аяттарына ой жүргүзөйлү. Алла Таала Курани Каримде бизге гайра айткан. Гайра айткан. Ва лaqad yassarnal Qur'ana fa hal min mudakkir. Ва laqad yassarnal Qur'ana lidikri fa hal min mudakkir. Биз Курани Каримди зикирге жеңил кылып койдук. Ал кандай? Окуганга жеңил, жаттаганга жеңил, түшүнгөнгө жеңил, амал кылганга жеңил. Аддин юср. Дин жеңил, оор эмес. O шайтан бизге калп эле дин менен жашаган кыйын, динде жашаш тигиндей, мындай оор деп шайтан туюлдура берет. Аны укпаңыз. Алланы угуңуз. Алла айтып атат: "Ва лaqad yassarnal Qur'ana lidikr." Биз жеңил кылып койгонбуз дейт. Fa hal min mudakkir.
Akıl жүргүзгөн, насаат алган 1,5 барбы өзүңөрдө дейт. Fa'tabiru ya ulil absar. Fa'tabiru ya ulil absar. La'allakum ta'qilun, la'allakum ta'lamun, la'allakum tadhkurun. Allah Taala Kur'anda kança yer eter. Mümkün akıl жүргүзөрсүңөр, mümkün ойлонорсуңар, mümkün насаат аларсыңар, mümkün pikir кыларсыңар. La'allakum tatafakkarun. Allah bizi Kur'an-ı Kerim tuğandar akıldılar üçün düşkün kitap. Kur'an akıllı joktor üçün emes. Kur'an akıldılar üçün. Oşun üçün biz oy жүргүзүп turup, oy жүргүзөлү Kur'an menen. Emne degen keremet ayatlar. Andan keyin amal kılaylı. 4-cü tepkiçi Kur'an-ı Kerim'de bu amal kılaylı. Amal kılaylı. Kur'an'da emne dep aytsa, oşoga amal kılaylı. Boldu. Kur'an'da Allah Subhanahu wa Ta'ala aytты, çın süylөгүлө dedi mi? Çın süylöy. Tarazadan aldabagıla dedi mi? Tarazadan aldabagıla. Boğru ker bolugula dedi? Boğru ker. Biri-biriңерге жакшылык каалагыла dedi mi? Жакшылык каалagыla. Biri-biriңерге жакшылыкта жардам бергиле, таквалыкта жардам бергиле деп атабы? Болду, жардам беребиз. Ораза келип кармагыла. Ден соолугу жакшылар. Так. Baylar, zeketіңерді бергілі. Так. Wa bil validayni ihsana. Ата-энеге жакшылык кылба dedi mi? Size жакшылык кылабыз. Kur'anга айтып атабы бизге жакшылык кылабыз. Эмнеден сактаныш керек? Жаман күмөндөн сактангыла. Болду, жаман. Ушактан сактангыла. Болду, ушактан. Жала жаппагыла dedi. Болду, жала жаппай. Кумар ойнобагыла dedi. Болду. Зына кылбагыла dedi. Урук кылбагыла. Болду. Ширк кылбагыла dedi. Болду. Бириң этиң бириң жебегиле dedi. Болdu. Dünyanın kulu olup ketmeyle. Boptur. Mınake Kur'an-ı Kerim'e oy жүргүзөлү. Allah misallar menen düşündüret. Akıbeti menen düşündüret. Naticesi menen düşündüret. Paydası menen düşündüret. Ziyanı menen düşündüret. Azabı menen düşündüret. Kudreti menen düşündüret. Nimetı menen düşündüret. Sıylığı menen düşündüret. Çın söylesen kanday sıylık. Jakşamal kılsan kanday sıylık. Namaz okusan kanday sıylık. Oroza tutsan kanday sıylık. O acılık varsan kanday sıylık. Zeketi versen kanday sıylık. Ата-энеге жакшылык кылсаң кандай сыйлык? Кошунаңа жакшылык кылсаң кандай сыйлык? Туугандарга жакшылык кылсаң кандай сыйлык? Жетимдерге жакшылык кылсаң, жесирлерге жакшылык кылсаң кандай сыйлык? Ошонун сыртында эле дүйнөдө дагы ахиретте бейиште кандай сыйлыктар бар. Кудай сактасын, арам жолго түшсөң, анын Алла Субханаху ва Тааля эскертет. Көзүңдү ач, өзүңө зыян кылба, бактыңа балта чаппа, дозоктун отуна даярданба, шайтанга дос болбо, кабырды караңгылатпа. 99 аждар кабырда. Geçe жақында эле хадисте окуду эле. 99 аждар кабырда азаптаганга даяр. Бирөөсү бир чакса, аны канча экенин билбейбиз да. Бирок пайгамбарыбыз мындай деп түшүндүрүп берген. Жер бетине эгерде бирөөсү уусун чачса, өсүмдүк өспөйт деген. Жер бетинде өсүмдүк өспөйт. Кабыр тамаша эмес. Кабырдан коркунучтуу жай көргөн эмесмин деген пайгамбарыбыз. Жай көргөн эмесмин анда деген. Андан коркунучтуу жай көргөн эмесмин деген. Пайгамбарыбыз айтып атат, кабырда сахабаларга отурганда Мункар, Накир деген келет. Эки периште келет суракка деген. Эки периште, бир эмес. Эки периште келет экен суракка. Мункар, экинчи аты Накир. Бейтааныш экен, тааныбас экен. Экинчи Мункар, Накир деген кандай? Тааныбайсыз. Түшүңүздө көргөн эмес, өңүңүздө көргөн эмес. Видеодон көргөн эмес, YouTube'дан көргөн эмес. Алгандай деді. Эми ошол Мункар Накир келип сураганда, ар кимдин руханиятына жараша келет экен да. Бардыгына бирдей эмес экен. Бардыгына бирдей эмес экен. Жаманга жамандай келет экен, жакшыга жакын жакшыдай. Залымга залымдай келет экен, боорукерге боорукердей келет экен. Ибадаткөйгө ибадаткөйдей келет. Макулбу? Фасык, фажырга ошондой келет. Бардыгына бирдей келбейт экен. Ошолор келип, анан сурак алат экен. Сурак алганда пайгамбарыбыз айтып атат, кабырдан коркунучтуу жер көргөн жокмун дейт. Алардын сурагы тамаша эмес. Хазирет Умар айтты, разияллаху анху. Я Расулаллах, кабырда суракка келгенде, ошол учурда мен акылым өзүмдүн ордунда эле болобу же кандай? Себеп адам өлгөндө, адамга катуу стресс түшкөндө акылынан кетет, акылынан тайыт, же болбосо ошо эсинен ооп калат. Ар кандай нерсе болот да. Ошол учурда мен акылым, адамдын акылы болобу өзүндө десе, болот деди. Андай болса Кудай кааласа жооп берем деди мен. Суракка, кабырдагы суракка андай болса проблема жок деди. Акылым эле ордунда эле болсо, Мункар Накирдин сурагына мен проблема эмес деди, кара.
Demek al тамаша эмес экен. Тамаша эмес экен туугандар. Ошон үчүн мынакей эки нерсени өлүмдү эстеп жашайлы, Куранды окуп жашайлы. Жүрөгүбүз тазаланат экен. Башкаларга ою тазаланат. Себеп Куран кайра-кайра эстетип турат да. Кайра-кайра. Шайтандын азгырыктардын бардыгын тазалап турат. Шайтандын ушу жаман ойлорун, макулбу, жаман азгырыктарын бардыгын талкалап турат Куран. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, жүрөктү тазалагың келсе, Куранга кайрыл. Куран менен достош, Куран менен сырдаш, Куран менен байланыш. Жүрөгүңдү эгерде сен тазалагың келсе, анан жүрөк тазалабайлы ушу бойдон урган бойдон жашап өлүп кете берейин десең, анда өзүң бил. Экинчиси, мына өлүмдү эсте деди. Өлүмдү эстеп турайлы. Өлүмдү эстеп турайлы. Өлүмдү эстеген ибадат бизде. Өлүмдү эстеген кандай экен? Өлүмдү эстеген бизде ибадат. Ибадаттын сообу жазылат. Өлүмдү эстегенде адам баласы Аллаху акбар ахиретке даярдангандын пикири туулат. Болбосо бизде пикир жок. Болбосо дүнүйө бизди алдайт. Напсы бизди алдайт. Жашоо бизди алдап коет. Чырай бизди алдап коет. Мал, мүлк, байлык, бийлик алдап коет адамды. Адам баласы алхамдулилlah өлүмдү эстеп жашасак, Кудай кааласа иншалла алданбай жашайбыз. Алданбай жашайбыз. Өлүмдү унуттуңбу? Ар нерсе сени алдайт. Ар нерсе алдайт. Акыйкаттан алданып калабыз. Чындыктан алданып калабыз. Алданып калабыз. Алдангандан кийин ал бүтөлбөйт ал. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтып атат, жүрөктү тазалай турган нерсе эки. Куранды оку, өлүмдү эсте. Өлүмдү эсте. Ибн Умар разияллаху анхума айтат, Мединада 10 сахаба менен пайгамбарыбызга кирип калдым дейт. Пайгамбарыбызга барып анан кийин сурадык дейт. Я Расулаллах, ман акьясун нас, ман ахзамун нас. Адамдардын эң акылдуусу ким? Эң эстүүсү ким? Адамдардын арабызда азыр, мынакей арабыз ушул жерде отурабыз бир. Мечитте отурабыз. Арабызда эң акылдуу ким? Эң эстүү ким? Эми бүткүл азыр мисалы 2 миллиард мусулман бар. Ушулардын эң акылдуусу ким? Эң эстүүсү ким? 8 миллиард адам бар дүйнөдө болжолду. Ушулардын эң эстүүсү ким, эң акылдуусу ким? Пайгамбарыбыздан жооп угуп коюңуз. Пайгамбарыбыз жооп айтып атат. Onu айтты. Кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга сабак. Кыямат күнгө чейин келе турган эркектер ойлоңгула, аялдар ойлоңгула, бай кембагал барыңар ойлоңгула. Пайгамбарыбыздын сабагы. Эгерде сиз акылыңыз кайсы деңгээлде билгиңиз келсе, пайгамбардын сөзүнө кулак салып коюңуз. Пайгамбарыбыздан сурашты, атайлап сурашты булар. Адамдардын акылдуусу ким? Адамдардын эң эстүүсү, эң акылдуусу ким деген суроону койду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жооп берди. Аксарухум зикран лил маут ва аксарухум истидадан лил маут. Алардын эң өлүмдү көп эстегени, өлүмгө көп даярдык көргөнү улайка хумул акьяс. Мына ушулар эң акылдуулар деди. Ушулар эң акылдуулар. Өлүмдү көп эстегени жана өлүмгө көп экинчиси бар, даярдык көргөн. Ва аксарухум истидадан лил маут. Даярдык көргөнү. Машалла. Кудай каалам туугандар мындай. Баарыбыздын пешенебизге Алла Таала бир нерсени жазып койгон. 100 жылдан кийин өлөт, 90 жылдан кийин өлөт, 80 жылдан кийин өлөт, 10 жылдан кийин өлөт, 1 жылдан кийин өлөт жазып койгон. Ошол мисалы дене менен жан ажыраган учур, дүнүйөнү таштап ахиретке көчкөн учур, ошол күнгө даярдык көрүү. Ал келет. Мейли баарыбызга кече эле келсин айланайын, чочуп коркпогула. Биз тилегибиз ушу, баарыбыз көп жашайлы. 100 жыл жашайлы, амин деп койсуңар хотя бы. Көп жашайлы, Алла Тааламга ниетибиз ушул да, үмүтүбүз ушул. Көбүрөөк жашайлы, көбүрөөк бул жерде жүрөйлү. Анан кийин Кудай кааласа бейишинда көрөйлү деп, туурабы? Бул жакта иншалла көбүрөөк ат минейли деп, туурабы? Көбүрөөк плов, аш жейли деп атабыз. Көбүрөөк тойлорго катышайлы деп атабыз. Бирок мындай жакшы амалдарды кылсаңыз көп жашагандын пайдасы бар.
Жакшы амалды кыла албасаңыз, анда пайдасы жок анын. Күнөөлөрдү кылып, көп жашап туруп, ошончо күнөөлөрдү тек алып кеткенден көрө, азыраак эле жашап, азыраак күнөө алып кеткен жакшыраак. Анчамчалар капа болбосун мага. Көп жашаган кимге? Ким көп жашаса, азамат дейбиз. Ким жакшы амал кылса, ким көбүрөөк пайдалуу болсо, өзүнө, үй бүлөсүнө, элге пайдалуу болсо. Ошон туугандар, иншалла, азыр айтып атканыбыз, келе турган, учурай турган жери бар. Матаннас хаттал амбия. Молда өлүм менен коркутпайт. Молда күнөөлөрдү кылбагыла, ахиретте азап болот деп коркутат. Алла субханаху ва таала, Алла таала өзүнөн коркутат. Менен коркуп жашагыла. Пенделерим, кыямат күнү эсепке даярданып жашагыла. Эмне үчүн кыямат күндө Алла дайындаган? Жакшынын жакшылыгын бериш үчүн, жамандын жамандыгын бериш үчүн, жакшынын сыйлыгын бериш үчүн, жамандын жазасын бериш үчүн, адилеттүү күндү көрсөтүш үчүн, ар бир амалдын акысын бериш үчүн Алла кыямат күндү дайындады, тууган. Ар бир амалдын акысын бериш үчүн дайындады. Алымдарыбыз айтат, эгерде адамдар билгенде мени сүйлөгөнүм дагы амал, анда аз сүйлөмөк денет. Сүйлөсө жакшы сөз сүйлөмөк, болбосо такыр сүйлөбөй коймок дейт. Эгерде сүйлөгөнүм мен амал дегенди билсе. Бунун мааниси эмне болуп атат? Сүйлөгөнүбүз амал экен. 24 саат сүйлөйбүз. Көчөдө сүйлөйбүз, үйдө сүйлөйбүз. Бардыгы жазылып атат. Бала чака менен отурганда сүйлөйбүз, достор менен отурганда сүйлөйбүз. Бардыгы жазылып атат. Түндөсү жазылып атат, күндүзү жазылып атат. Сапарда сүйлөгөнүбүз жазылып атат. Тамашалап сүйлөгөнүбүз жазылып атат. Алдап сүйлөп, чындап сүйлөп, бардыгы жазылып атат. Кур'ан Алла Таала, укпайбыз, Кур'анда Алла Таала не дейт? Сөзү ма ялфизу мин каулин илля ладайхи рақибун атид. Адам баласынан тилинен бир сөз чыкса, периште турат дейт, дайын. Көзөмөлдөөчү периште турат, дайын жазганга. Тилден чыктыбы жазат экен. Тилден чыктыбы жазат экен булар периштелер. Кирамин катибин я'ламуна ма таф'алун. Эки сыйлуу периштелер, кирамин катибин, сыйлуу периштелер. Буларды сыйлуу периштелер деп Алла атады. Ошо жаза турган периштелерди сыйлуу периштелер деп атады. Себеп жазганды билген сыйлуу адам. Билимдүү. Кур'анда Алла Таала биздин ислам динибиз угуп алыңыз. Илимдин дини, караңгылыктын дини эмес. Алла калемге, илим калемден, калемге ант ичкен. Вал калам ва ма ястурун, калемге ант. Биздин динибиз эң биринчи аят икра, оку деп башталган. Даликал китаб, Кур'ани Карим, мына китеп деп башталган. Калем, китеп, оку деген. Эң биринчи динибиздин пайда бар ушерден башталган. Саваттуулукка чакырган, саватсыздыкты жойгон ислам дини. Ислам динин салымы ааламда караңгылыкты жок кылган. Кийин келип алып ортожого бузукулук кылгандар алардын өздөрүнүн иши. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмнени орноткон? Ошон үчүн Алла Таала айтып атат: "Кирамин катибин". Сыйлуу периштелер булар жазып турат. Ар бир сөзүңүз жазылат. Эки жак, экөөнүн бирөөсүнө жазылат сөз. Же оң жак же сол жак, ортосунда калып калбайт. Жакшы сөздөрдү бардыгы оң жак. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: адамдынча эң улуу, биринчи мен айтып берейин, имам Бухари рахматуллаху алейх өзүнүн китебинде эң акыркы темасы, акыркы бабы деп коебуз, айткан. Мынандай деген: Амалу бани Адам ва аквалухум юзан. Адам баласынын амалдары жана сөздөрү кыямат күнү таразага тартылат деген. Адам баласынын кылган иштери балагаттан өлгөнгө чейин, ажалга чейин канча иш кылган болсоңуз, ошонун бардыгы таразага тартылат. Канча сүйлөгөн болсоңуз, бардыгы жазылып, такталып туруп таразага тартылат. Буну айтып атат имам Бухари рахматуллаху алейх. Себеп Кур'ани Каримде аят бар: "Ва надa'ul mawazina al-qista li-yawmil qiyama". Кыямат күнгө биз таразаларды орнотобуз дейт Алла Таала.
әділеттүүлік таразалы, әділеттүү таразаларды орнатабыз. Әрбір адамдың өзінің таразасы болады. Әл-вазну яума идинил хақ. Қиямат күні тараза ақиқат. Сіздің атаңыздың таразасы өзінше, апаңыздың таразасы өзінше, аялыңыздың таразасы өзінше, балаңыздың, қызыңыздың таразалары өзінше, бір туғаныңыздың таразасы өзінше, сіздің таразаңыз өзінше. Ал жерге сіздің амалыңыз ғана тартылады. Әрбір адамдың таразасы, әрбір амалдың таразасы. Амалдың, намазы таразасы өзінше, оразаның таразасы өзінше, зикірдің таразасы өзінше, Құранның таразасы өзінше, құлқ мінездің таразасы өзінше. Мұна амалдар таразаға тартылады ана. Имам Бухари ушыға дәлел қатары Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдың улу хадисін алып келіп атады. Сахи кітебінде, сахи хадисте алып келіп атады. Калиматан, екі сөз бар, ой туғандар, сөздер таразаға тартылады. Екі сөз бар, ушыны сөйлеп қалғыла, ушыны айтып қалғыла, ушыны жаздырып қалғыла, ушыны көп айтып қалғыла. Енді ал не екен десе, тілге жеңіл екен, таразаға оор екен, Аллаға сүйкімді екен. Екі сөз бар. Азыр бары жаттап қалайлы, жұмадан кейін сразу баштайлы. Үйге жеткенге чейін айтайлы, болды, ушу өлгенге чейін ушуну Құда қаласа бош уақыт болғанда бекер сөзден көріп, саясаттан көріп, біреуін алдағаннан көріп, біреуін жамандағаннан көріп, өзімізді мақтағаннан көріп, ушу сөзді айтып қалайлы. Қанша көп айтсақ ошончолук сүйкімді, қаншалық көп айтсақ ошончолук таразабыз оор. Калиматан хафифатан алал лисан. Тілге жеңіл деп айтқан. Тілге аябай жеңіл, ешқандай оор емес. Тілге жеңіл екен. Ешқандай оор емес. Сақилатан фил мизан, мына таразада ушундай салмақты оор. Хабибатан илар рахман. Хабибатан илар рахман. Рахман Алла Таала, райымды Алла Таалаға өте сүйкімді екен бұлар. Ушу сөзді айтқан кеше сүйкімді. Ушу сөз сүйкімді. Ушу сөздің себебінен қайсы тілден шықса, ошол адам сүйкімді. Қайсы тілден шықса, ошол адам сүйкімді Аллаға. Себеп Алла сүйген сөздер бұл. Алла жақшы көрген сөздер. Ким айтып атады? Пайғамбарымыз айтып атады. Бұл заиф хадис емес, жөнөкөй хадис емес, сахи хадис, тура хадис, мықты хадис, менмин деген хадис. Калиматан хафифатан ала лисан. Жеңіл екен тілге туған. Хабибатан ил рахман. Алла Таалаға сүйкімді деп атады. Сіз Аллаға сүйкімді болғанды қалайсыз ба? Болды. Ушу сөзді айтыңыз. Сақиратан фил мизан. Дағы тараз пайдасын айтып қойды. Таразаңызда салмақ береді сізге. Таразаңызға салмақ береді. Таразаңыздың салмағын басады. Жақшылық таразаңыз. Ертеге қиямат күні таразаңыз тұрады деп айтып атабыз. Алла айтып атады бұны. Қайсы сөз екенім? Субханаллахи ва бихамдихи. Bir. Subhanallahi ve bihamdihi. İkincisi Subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahil azim. Bu şey konu birle aytasız. Subhanallahi ve bihamdihi. Aytınız ki Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahil azim. Bu oldu. Kıyın emez. Mindi tartıp koyunuz. Bekir sözden görüp milyar dese жақшы mına. Uşun siz menen tübölükte kalat. Siz 10 jol айтсаңыз, siz menen kalat, siz menen ajırabайт. Sizden ешкім onu uğurday albayt. Mınдай айтайын. Sizden bunu ешкім çeçindirip alıp albayt bunu. Bu sözü sizden ешкім ajırata albayt. Çünkü bu derinde mınдай da Allah Teala Kur'an'da aytadi: "El-malu vel-banun zinatul hayatid dunya. Vel-baqiyatus salihat hayrun inde rabbika sevaba ve hayrun amela." Kaf suresinde. Mal, mülk, çöntökteki dollarlar, sandıktaki dollar, şöpteki dollarlar, altınlar, kança mal mülkümüz var. Oşonun bari. Vel-banun, bala çakalarınızın bari. Nevere çevereniz bari. Bunun bari zinatul hayatı dünya. Bu dünya yaşosunun kozluğu zinatı. Bu dünya yaşosunun kozluğu ki, değil mi? Koz da. Balanız yaxşı görüyoruz, nevereniz yaxşı görüyoruz, kızınız yaxşı görüyoruz. Burada elhamdülillah, maşallah atınız var, sarayınız var, üyünüz, kvartira, zavotunuz, maşineniz var. Bu dünyanın kozluğu. Şek gümensiz. Allah Teala ayet öter.
Не дейді? Зинатул хаятты дүния, бақияты салихат. Біліп қойыңыз, сізменен түбөлікті қала тұрған, бұл дүниені қоздық әлі, бітті ошол эле. Сізменен түбөлікті қала тұрған, еш қашан ажырамай тұрған, ошол Алланың алдында, Роббыңдың алдында, соопта дағы жақшы, үмітте дағы жақшы. Соопта дағы, үмітте дағы жақшы дейді. Екінші хадисте, екінші аятта Алла Таала мындай дейді да: "Яума ла янфау малу ва ла банун илля ман аталла би қалбин салим." Ерте қиямат күні мал мүлкіңіз, бала чақаңыз сізге жардам бермейді. Мал мүлкіңіз, бала чақаңыз сізге жардам бермейді. Жардам не береді? Мына, сіздің бұл дүниеде қылған жақсы амалыңыз, ушул сізге жардам береді. Ушул сізден ажырамайды. Бала чақа қалады, мал мүлк қалады, бардығын таштайсыз. Бардығын таштайсыз. Қаласаңыз да, қаламасаңыз дағы. Жақса дағы, жақпаса дағы. Бирок сіз менен қала тұрған, дайыма бірге ола тұрған балаңыз емес, мал мүлкіңіз емес, сіздің амалыңыз. Сіздің жақсы амалыңыз сіз менен қалады. Ошон үчүн келиңиздер амал кылып калайлы. Амалга азыр срок бар. Пока срок бар. Амал кылганга мүмкүнчүлүк бар. Шанс бар. Срок бар. Алхамдулилlah, жердин үстүндө турабыз. Ушул жердин үстү амал кылганга. Жердин асты ушу амалдын акысын алганга. Жердин үстүндө турганда амалыбыз оңдоп калайлы. Кантип пайгамбарыбыз кандай десе, ошондой кылайлы. Биздин түнүбүз пайгамбарыбыздын түнүнө окшосун. Биздин күндүзүбүз пайгамбарыбыздын күндүзүнө окшосун. Биздин сүйлөгөнүбүз пайгамбардын сөзүнө окшосун. Биздин ниетибиз пайгамбарыбыздын ниетине окшосун. Пайгамбарыбыздын биздин гамыбыз пайгамбарыбыздын гамына окшосун. Биздин мээнетибиз пайгамбарыбыздын мээнетине окшосун. Биздин дуабыз пайгамбарыбыздын дуасына окшосун. Пайгамбарыбыз адамзаттын үлгүсү, адамзаттын мырзасы. Бардык адамга эң чырайлуу өрнөк. Пайгамбарыбызга карап түздөнөйлү. Пайгамбарыбызга карап оңдолойлу. Пайгамбарыбыздын артынан түшөйлү. Пайгамбарыбыз кылганын кылайлы. Кылбагандан аны сактанайлы. Аны таштайлы. Пайгамбарыбыз кылбаганды кылды деп пайгамбарыбызга жала жаппайлы. Угуңуз ушу сөздү. Пайгамбарыбыз кылбаганын, пайгамбарыбыз айтпаганын айтты деп, кылбаганын кылды деп пайгамбарыбызга жала жаппайлы. Ким ушундай кыла турган болсо пайгамбарыбыз айткан: "Ман кадаба алейя мутааммидан фалятабаа мақадаһу минан нар." Ким мага жала жаба турган болсо, жалган сүйлөй турган болсо, атайлап жайын дозоктон даярдасын деди. Ошон үчүн этияттап пайгамбарыбыздан анық келген сүннөттөрдү аткарайлы. Азыркыны караңыз туган, айтып аткан жакшы амалыбыз биз менен түбөлүктүү, бизден ажырабайт. Мына кийин бардык ажыралып калат. Мунун баарын алып коет. Саатыңызды чечип алат. Шакеңизди тартып алат. Бут кийимиңизди чечип салат. Баардыгы сизге калат. Эч нерсеңиз сиз менен бир нерсе да барбайт. Жөн эле ак кепинге оройт, ак сүрүпкө оройт. Ак сүрүптө эле пайдасы жок анын. Бу дүйнөдө кичине пайдасы бар. Эмне үчүн? Адамдын уяттуу жерин жашырыш үчүн эле. Пайдасы ошол эле. Анан кабырдын азабынан сактап калат, андай мындай жок ал. Жөн эле ушул жерде адамдардын ушундай адамдардын назарынан, адамдардын көздөрүнөн уяттуу жери жашырын болсун. Ошон үчүн эле болсо дүйнөгө келди, жылаңач келдик. Дүйнөдөн кетебиз, жылаңач кетебиз. Мына ушу экөөнүн ортосунда тамашанын бардыгы ушул жерде. Келдиң, кеттиң. Алла Таала мындай дейт: "Мына жерге келдиң" деп атат. "Мына жерден кетесиң" деп атат. "Мен силерге меге байлык берем, бийлик берем, бала чака достук берем. Мен силерди карайм кандай амал кыласыңар" дейт. Ушунун баардыгын таштайсыңар, кетесиңер, ошону унутпагыла дейт. "Мен силерге жер берем, сарай берем, баардык алтын күмүш берем. Силерге баардык нерсе, силерди жоктон көз бердим, а? Силер жок элеңер, кулак бердим, а? Силер жок элеңер, өпкө боор, бөйрөк бердим, а? Баардыгыңарды. Эми кошумча да дүнүйө берем. Силерди сынаш үчүн. Силерди сынаш үчүн силерге байлык, бийлик берем. Силерге тууган урук, бала чака, тегерек берем. Ушулардын баары силерге сынаш үчүн. Бирок билип кой, мына суракта кетесиң, ушунун баарын таштайсың, кетесиң. Ошон үчүн кыянат кылба. Алланын акысын бер, пайгамбардын акысын бер, пенделердин акысын бер. Ким ушу Алланын акысын берсе, пайгамбардын акысын берсе, пенделердин акысын берсе, өзүнүн акысын берсе, анын исламы толук. Анын исламы толук. Намаз каза кылбайлы. Туугандар намаз каза кылбайлы. Кимдин ата-энеси тирүү, сыйлап калайлы. Ата-эне тирүү бейиш. Сыйлап калайлы. Аял бала чака зулумду кылбайлы. Эң жакшы сөздү ата-энеге айтыңыз.
Eң жақшы ішті қызматты ата-енеге қылыңыз. Ең жақшы киімді ата-енеге кигізіңіз. Ең жақшы қалауларды ата-енеге. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Хасан Басри рахматуллахи алейхи айтады: "Ан-назар иля ваджхил ибадатун, факайфа бирруха." Ененің жүзін қараған ибадат. Ененің жүзін қараған ибадат. Кімдер енесі өтіп кеткен болса, қайсы жүзді қарайды емал? Телефондан қарай. Тирүү кезінде қарап қал. Тирүү кезінде қарап қал. Ененің жүзін қарап қал. Сені көтерген, сен қиналған, толғатқанын айтпа, қиналғанын айтпа, төрегенін айтпа, баққанын ем. Сәпсемен. Ешкімге жашырын емес. Бетін қарап қал. İbadattın soğuğunu alasın. Айтып атат, факайфа бирруха. Егерде ененің жүзін қараған ибадат болса, аға жақшылық қылғанның соғуын сен айт. Енеге жақшылық қылған соғу, факайфа бирруха. Аға жақшы сөздің. Жөнде қарадыңыз да, бұл сөз емес та. Жөнде қарадыңыз. А сіз қызмат қылылексіз, бірне салып берілексіз, бірнесе қылылексіз. Жөнде қарап қойған соғу ибадат. Жақшылық қылғанды қыншы? Қаншалық? Кабаны қараған ибадат. Құранды қараған ибадат. Үш нәрсені қарап жашайлы. Кабаны қарап жашайлы. Қыбланы қарап намаз оқытамыз ба? Қыбланы қараған, Кабаға барып тұрып, егерде мақ телевизордан емес, өзін көре тұрған болсаңыз, бір жол назарыңыз түссе, башқа жерде бір жыл намаз оқып, ораза тұтқандан көп соғып аласыз. Bir қараған. Кабаны bir қараған, соғу. Құранды қараған. Қармағандағы, қарағандағы ибадат, оқығандағы ибадат, ұққандағы ибадат, мұна ке Құран. Ошон үшін келіңізде түнімізді ибадат менен, күндізімізді ибадат менен, барыз тіршілік қылауыз, барыз ақша табауыз, жашашымыз керек, бала шағаны бағышымыз керек. Бұл адалдан ақша тапқандағы фарыз. Адалдан ақша тапқандағы ибадат. Өз қолы менен тапқан, субханалла, ырысқыдан өткен адалырақ ырысқы жоқ деген. Ошон үчүн биз алхамдулилла туғандар, бирок ошол таап аткан акчабыз чачкодан болбосун, кумардан болбосун, арактан болбосун. Таап аткан акчабыз шариатка лайыктуу болсун. Бирөөнүн акысын жебей, уурдабай, калп айтпай, тартып албай, зулумдук кылбай, калп айтпай, таразадан алдабай, адалдан табайлы, пешене тер менен табайлы, мээнет менен табайлы, Алланы унутпай табайлы, Алланы эстеп табайлы, соданы кылайлы, бай болойлу барыбыз. Не болойлу барыбыз? Бай болойлу, бирок берешен бай болойлу. Кандай бай болойлу? Берешен бай болойлу. Берешен бай болойлу. Күн сайын садака кылып турайлы. Зекетибизди берейли, үшүрүбүздү берейли, садакабызды берейли, кайрымдуулугубузду берейли, бейбечараларды карап жашайлы. Мынандай бай болойлу. Бирок кутурган байдан болбойлу. Не болбойлу? Кутурган байлардан, сараң байлардан, көпкөн байлардан, ахиретти унуткан байлардан, зулумдук кылган байлардан болбойлу. Ушундай байлыктан баарынан жогу жакшы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 4 нерседен пана тилеген. Адамдын эң жакыны, адамдын эң жакыны 4 нерсе. Кайсы? Сизге аялыңыз жакын, бала чакаңыз жакын, мал мүлкүңүз жакын, досуңуз жакын. Биз билбей экенбиз да. Ушулардан пайда болобу же зыян болобу? Пайгамбарыбыз айтат саллаллаху алейхи ва саллям: "Я Аллах, карылыктан мурда карыты үре турган аялдан сакта" дейт. Карылыктан мурда карыты үре турган аялдан сакта. Я Аллах, башка бале боло турган баладан сакта. Кутурта турган байлыктан сакта. Кутурта турган байлыктан сакта. Акча тапсак акыл табайлы, кутурбайлы. Алхамдулилла, кичпейлигибиз күчөйсүн. Текеберлигибиз күчөйбөсүн. Карындын досу болбойлу. Өзүн дагы Алла Таала мал мүлк байлыгын дагы сордуртуп берген жерге. Биздин байлыгыбыз Аллага баш ийгенге жардам берсин. Биздин тапкан акчабыз, байлыгыбыз Аллага баш ийгенге жардам берсин. Биздин байлыгыбыз, тапканыбыз ахиретибизди курганга болсун. Алла Таала байлыкты берет, ахиретиңди куруп ал деп берет. Бийликти берет, ахиретиңди куруп ал деп берет. Дүние аз эле. Бүгүн бар, эртеги жок, түш эле. Тез эле өтүп кетет. 100 жылында эле тез өтүп кетет. Аксакалдардан сурайбыз. Канча чыктыңыз? 70. Сизчи 80. 80 жылыңызды айтып бериңчи, кандай жашоо өттү? Кече келдим эле, бүгүн карыдым дегендей эле болуп калды. Түш. Ошон үчүн иншалла туугандар, келиңиздер.
Алла Субханаху ва Тағаланың динин бекем қармап, біріміздің артынан жақсы сөз сөйлейлі. Бірімізге жақсы сөз сөйлей албасақ, хотя бы жаман сөз сөйлей қойылшы. Тілімізді ошоға иштетпейлі қойылы. Сен жаман сөз сөйлесең деле, ал жақсы болып кетпейді. Бірақ сен жаман бола бересің точно. Түсінікті мына сөз. Bir адам азаматты ошто жүрет. Қошынабыз. Мына жақтан ушақтап атабыз. Ал жақсы болып кетпейді. Бая мұрдағы ойдан эле алчы ошол. Бирок точно сен жаман болорың анық бұл. Гыйбаттың күнөөсүн анық аласың. Ал гыйбат ашатты мина зина, зинадан катуу күнөөнү ала бересиң сен ал. Жүрөгүң караңгылай берет. Күнөөңү ала бересиң. Тигинин күнөөсү азая берет, алдағы точно. Сен ушактаган сайын анын күнөөсү азаят, сенин күнөөң көбөйөт. Каалаган эмне. Ошон үчүн айтат, эгерде соопту бирөөгө бергин келсе, анда ушак менен займаса берди. Соопторун кылган жакшы иштерин соопторун бирөөгө бергин келсе, бесплатный. Ал осо эчтеке амал кылбай эле алат да, намаз окубай эле намаздын сообун алат. Кайрымдуулук кылбай эле сообун алат. Ошондойлорго подарок кылып бергин келсе, анда ушак менен займаса бер. Кааласаң телефон менен ушактай бер, кааласаң жөн ушактай бер, а сенин ишиң ал. Ошон үчүн келиңиздер, бирибизге жакшы сөз сүйлөйлү. Жүзүндө дагы, артында дагы. Жакшы сүйлөй албайбызбы? Болду. Эгер жаман адам болсо хидаят берсин деп коюң, бүттү. Койчу мен өзүмдүн күнөөм мына ашыгы менен. Бирөөнүкүн да көтөрүп алып, өзүмдүкүн көтөрө албай жүрүп, дагы бирөөнүкүн мойнума илип алып. Шайтан, коя айланайын, шайтан бар, өзүңдүн ишиңди кыл дейли. Мен зорго жүрөм дейли. Ошон үчүн мен акыркы сөзүм менен бүтүрөйүн. Вакыт канча болду? 1 эми болду. Айланайын. Мен мына селдепелди алып келип атсам, уже 1,5 болуп калышты. Алхамдулилlah. Тугандар, демек иншалла биз жакшы ниет кылдык. Куран окуйбуз деп. Алла разы болсун. Окуй электе эле сооп алабыз. Куран окуйм деп ниет кылдыңыз да. Бирок пока окуй элексиз, сразу сооп алдыңыз. Мына биздин динибиз ушундай. Эми бисмилла деп Куранга кирсеңиз 10дон 700гө. 10дон 700гө ала баштайсыз. Ниет кылдык, Кудай кааласа 5 убакыт намаз окуйбуз деп. Азыр жумадабыз. Ниет кылдык, Кудай кааласа орто сай деп алам да дайыма эле. Эле? 30 адырга мешитке 5 убакыт намазга келебиз дедик. Келе элексиз пока, эртеге келесизби, келбейсизби, Кудай билет. Бирок ниет кылганыбызга сразу алабыз. Келсек 10дон 700гө чейин алабыз. Ошон үчүн жашообузду намаз менен, зикир менен, истигфар менен, дуа менен, Куран менен, кайрымдуулук менен, бирибизге жакшы каалоо менен өткөрөйлү. Жакшы каалаган, Аллага жакшы күмөн кылган, инсандарга жакшы күмөн кылган ибадат. Жакшы күмөн үчүн күрөшкөн жихад. Шайтан жаман күмөн алып келет. Жаман күмөн Алла Таала тыйган. Я юхалладина аману ичтанибу касира минаддан. Эй имандуулар, силерчи жаман күмөн кылгандан сактангыла. Көп жаман күмөн кылгандан сактангыла. Эмне үчүн? Инна ба'даддан исм. Анткени кээ бир жаман күмөндөр күнөө болот экен да. Мен сүйлөгөн жокмун, бир нерсе кылган жокмун. Жөнүн отуруп эле жаман күмөн кылганыма күнөө жазыла берет экен да. Ошон үчүн мен жаман күмөн кылып отурбайын. Даже күмөнчү эмес да. Пока биздин тилибизден ишерсе чыга элек. Колубуздан ишерсе боло элек. Бутубуз менен тепкен жокпуз. Башыбыз менен сүзгөн жокпуз. Акчабыз менен жамандык кылган жокпуз. Тилибиз менен жамандык кылган жокпуз. Колубуз менен жамандык кылган жокпуз. Түртүп жүргөн жокпуз. Жөнү күмөн менен жамандык кылып атабыз. Исламдын тазалыгын караңыз. Диндин тазалыгын караңыз. Адамдын тазалыгын караңыз. Жаман күмөндөн сактанган адамдын тазалыгын караңыз. Не деп тан бересиз бу? Вала тажассасу. Курандын жолдомосу. Бири-бириңердин айыбыңардын аркасынан издебегиле деген.
Ey айылдықтар, ей туғандар, қошналар, бір-біріңердің айыбың арқасына түшпегіле. Пайғамбарымыз ескерткен. Кім кімден айыбың арқасына іздегенге түшсе, Алла артынан түшеді деген. Алланың артынан түшеді. Кімден артынан Алла түшсе, сөз шермендесін шығарады. Ерте кешпі үйінде отырғызып шерменде қылады дейді. Бір-біріңердің айыбыңардың арқасына түшпегіле. Аны аңдып, қатасын, күнөсін іздеп, андай қылып алады. Вала яқта бa'дукум бa'да. Егерде бір адамның айыбы ашылып қалса, сен іздеген деле жоқсың. Ашылып қалды, көрініп қалды, не қылайын? Бір-біріңерді ушаққа қыл айтпағаны. Айыбын айтпағана деген сөз. Ғибат деген сөз, ушақ деген сөз, екінші адамның айыбын айтпа деген сөз. Пайғамбарымыз айтты: "Ман сатара муслиман, сатарахулла фид дуня вал ахира." Кім бір мұсылманның айыбын жашырса, Алла ошол кишinin дүния ахиретте айыбын жашырады. Сіз Алла менің айыбым жашырсын десеңіз, мұсылманның айыбын жашырып қойыңыз. Сіздің ішіңіз ошо. Туғандарыңыздың айыбын жашырып қойыңыз. Достарыңыздың айыбын жашырып қойыңыз. Бұл дегенінше ұғып алыңыз. Күнә қыла берсін, ештеңе болмайды деген мағынада емес. Башқа біреуге айтпаңыз. Айтсаңыз ошоны өзіне айтыңыз. Еркексіз бе? Өзіне айтыңыз. Сіз башқа біреуге айтпаңыз. Сіз еркек болсаңыз, ошоның айыбын башқа біреуге айтпаңыз. Өзіне айтыңыз. Бірақ өзіне айтқанда адамдардың көзінше айтпаңыз. Жекеме жеке айтыңыз. Жөнден жөн айтпаңыз. Дастархан ашып алып айтыңыз. Нені? Мына еркектің іші ушул. Мұсылманның іші ушул. Ахиретте ойлаған кишinin іші ушул. Пайғамбарды сүйген кишinin іші ошо. Чыныгы күйген кишinin іші ошо. Чыныгы оңдойым деген кишinin іші ошо. Біз қандай қыламыз азыр? Жоқ учурунда да қайтамыз, адамдардың ортасында да қайтамыз, душмандықты күчейтеміз, күнәлерді көбейтеміз. Шайтандың іші де. Мына ұғып алыңыз. Барымызда айып бар. Айыбы жоқ, адам жоқ туғандар. Қатасы жоқ, адам жоқ. Кемшілігі адам жоқ. Сіз мен қанша айыбым айтсаңыз, мен андан да көп білем. Аллахым андан да көп біледі. Ошон үчүн бір адам, бір алым айтқан екен: "Ой, урматтуу мұсылман бір туған, сіз менің айыбымы көріп қалсаңыз, маңа айтыңыз, оңдой тұрған мен. Маңа айтыңыз, өзіме айтыңыз, оңдой тұрған мен. Сізге сауап болады. Егерде мен айыбымы көріп, маңа айтпай башқа біреуге айтсаңыз, мен аны оңдоймын да, сізге күнә болады. Екеуін қалаған таңдаңыз." Урматтуу мұсылман бір туған, мен айыбымы көрсеңіз, маңа айтыңыз, маңа. Өзіме айтыңыз. Алла сізге райым қылсын. Сізге сауап болады, сізге сауап болады. Мен Құда қаласа аны оңдоймын. Мен егерде ошол айып менде болса, мен оңдоймын. Мен қарап көрейінші, сіз айтып жатқан айып менде бару жоқ, жоқ болса, туған бұл жала. Ошо менде бар болса, ошол айып, ошоны біреуге айтсаңыз, ошонун аты ғибат. Ушун аты ушак. Бүгін біз мұсылмандар ушак эмне экенин билбей калдык. Гыйбат деген эмне экенин, жала деген эмне экенин билбей калдык. Гыйбат дагы арам, жала дагы арам. Күнөөлөрү зынадан катуу. Зынадан катуу. Ошон үчүн турган буну биз күнөө деп сезбей калдык. Келиңиздер, таза жашоону тандайлы. Келиңиздер тугандар, пайгамбарыбыздын көрсөткөн жашоосун тандайлы. Ошон үчүн дагы мынаны кайталап айтайын. Biz birini arkasından uşakta versek, al oңolбойт. Al oңolбойт. Егер чында эле сиз күйгөн болсоңуз, оңолсун деген максатта бетине барып айтыңыз. Жалгыз айтыңыз. Дастархандын үстүндө айтыңыз. Дуадан кийин айтыңыз. Дуадан кийин деген мындай. Тахажжудка туруп дуа кылыңыз. Я Алла, Эшмат акам бар го, Аллага айтыңыз. Кимге айтыңыз? Оңдой турган ким? Алла. Тофук бере турган ким? Алла. Айыбы бар го Эшмат акам. Аферистми, я Алла ушуну оңдо деп Аллага айтыңыз, элге айта бербей. Я Алла ушуну намазга алып кел деп Аллага айтыңыз. Я Алла сенин колуңда, сен эшикти ачсаң болду, эртеси күнү турары менен эле чын болуп калат бул. Аферистигин таштайт, мошеннигин таштайт. Аллага айтайлы, дуа кылайлы. Анан кийин аны чакырып, салам алейкум. Эшмат ака кандай, десеңиз жакшыбы? Чай берип коюн дедим эле сизге. Жакшы ака, экөөңүздөр чай ичип, анан айтыңыз, сизге бул туура келбейт деңиз. Баягы эми айыбын бетине айтыңыз. Мына
Siz musulmandық ақыны бердіңіз. Чынығы инсан, Алла сүйген ішті қылдыңыз сіз. Дастархан беріп тұрғаннан айттыңыз. Сіз эми жакшы адамдын баласысыз. Жакшы адамдын атасысыз. Сізге мына қылық жақпайды. Ушу Аллаға дагы жақпайды. Сізге жарашпайды. Иншалла үміт бар. Жаман азыркы баягы айыбын таштаганга, ошо жаман ишин кылыгын таштаганга, ушу менен иншалла оңолот бул. Болмоду дегенди азайтат. Кандай дедиңиздер? Эгерде ушу дуа кылсак, дастархан жайсак, бетине бет болсо, эч кимге айтпасак, мына оңолуунун жолу мына. Эгерде буларды кылбай эле, биз башка жерде ар кимди топтолгон жерден эле ушактай берсек, бири-бирибизди, жүрөктөр ажырайт, талкаланат, душмандык күчөйөт, береке кетет, Алла наразычылык түшөт, шайтан сүйүнөт, шайтан кол чабат, шайтандын досу болосун. Мына эки жер туугандар. Ошончо Алла субханаху ва тааля айтып атат: "Ла яктаб ба'дукум ба'да." Бири-бириңерди гыйбат кылбагыла. Бири-бириңерди ушактабагыла. "Айюхиббу ахадукум айякула лахма ахихи майтан факарихтумуху." Алла субханаху ва тааля эскертип атат. Гыйбатты эскертип атат. Эй, силер өлүп калган мусулман бир туугандын этин жегенди жек көрөсүңөр го? Ошону жакшы көрөсүңөрбү? Бул гыйбат деген этин жегенге барабар. Кимдин? Бир тууган өлүп калган мусулмандын. Мынандай деп айтып атат туугандар. Ушунун баары максаты эмне? Ушунун баары максаты эмне? Жеке адам оңолсун, коомчулук оңолсун, айылдагы жашоо оңолсун, мамилебиз оңолсун, кабырыбыз оңолсун, ахиретибиз оңолсун. Башка бир дагы сом, бир дагы тыйындын кереги жок менин. Бир да саясаттын кереги жок. Баарынын максаты ушул. Мен оңолоюн, үй бүлөм оңолсун, элим оңолсун деген бас. Туугандар, иншалла келиңиздер. Намаз аркылуу Кудай кааласа ар бир адам оңолот. Зекет аркылуу коомчулук оңолот. Алла эки өкүм менен бардык маселени чечкен. Акимус сала ва атуз зака. Намазды тургузгула, намазды окугула. Өз учурунда кечиктирбей, каза кылбай, адеби менен, сүннөттөр менен башка ишти жыйыштырып тургула. Андан кийин кыласыңар. Алланын ишин биринчи кылгыла. Алланын акысын биринчи бергиле. Алланын акысын. Намаздын максаты, туугандар, ажылыктын максаты бардыгы Алланын зикирин орнотуу, Алланын зикирин, Алла Тааланы эстөө. Мына ушу максат. Акимус салата ли зикри. Алла айтат: "Мени эстөө үчүн намазга тургула." Намазга турган жөн эле бул ылдыйда боло берген кем эмес. Тууган, намаз Алланы эстеш үчүн, Алланын неаматтарын эстеш үчүн, Алланын кудреттерин эстеш үчүн. Ошон үчүн иншалла 5 вакыт намаз каза кылбайлы. 5 вакыт намаз азан айтылдыбы? Үйдөгү иштерди, достор менен тамашалашканды, чайлашканды кылайлы. Бардыгын кылайлы. Спорту болобу, тамашасы болобу, тою болобу. Бирок намазды каза кылбай. Намазды каза кылбай. Намаз окуйлу, акча табайлы. Намаз окуйлу, футбол ойнойлу. Ким кой деп атат? Намаз окуйлу, билим алайлы. Намаз окуйлу, сапар кылайлы. Намаз окуйлу. Бирок 5 вакыт намаз каза кылбай. Алла Таала фарыз кылып койгон. Бейиштин ачкычы жоготуп албаңыз. Эй, мусулман бир тууган, бейиштин ачкычын жоготуп албаңыз. Зая кылып албаңыз. Пайгамбарыбыз айткан: "Ас-сала мифтахул жанна." Бул бейиштин ачкычы деген. Дайыма күн сайын намазга турганда биз мындай деп айтайлы: "Аз бул намазды мен ахиретке жиберем." Намазга кайка жиберем? Ахиретке жиберем. Будан кийин бүттү. Бул коштошотам. Бул намаз менен коштошом азыр. Муаз ибн Жабал деген улуу сахаба болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын менмин деген сахабалары. Адал арам боюнча эң билимдүү деп пайгамбарыбыз айткан. Муфти болгон, кары болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мен сени жакшы көрөм деп айтат эле. Пайгамбарыбыз анага улоого отургузуп төөгө, өзү төөрү жетелеп анын үстүнө отургузуп Йеменге жиберген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Муаз ибн Жабал деген. Аты Муаз. Ошо Муаз ибн Жабал баласына айтып атат. Балам дейт: "Я бунайя. Ида саллайта салатан фасалли салата муаддиин." Качан сен намаз окусаң, коштошуу намаз оку деди. Кандай намаз оку деди? Коштошуу намаз. Ва иннака ла тадун аннака тауду илейха. Сен ойлоп калба, бул намаз сага кайтып келет деп келбейт сага, бүттү.
Коштошумуна. Багымдат намаз окудуңузбу? Коштоштуңуз багымдат намаз менен. Кетти багымдат намаз. Ошон үчүн намазды ахиретке жиберип атканда, намаз менен коштошуп атканда, туугандар, жакшы кылып коштошойлу. Эртеге ушу намазыбыз биздин бетибизге урулбасын. Ушу намазыбыз бизди жетелей турган, кабырда нур боло турган, пилсиротто, таразада, эсеп китепте, бейиште нур боло турган намаз болсун. Ошондой намаз болуш үчүн намаздын фарыздарын билейли, важиптерин билейли, сүннөттөрүн билейли, адеби менен даратты толук алайлы, жакшылап алайлы. Намазга турганда Аллаху акбар. Кыямат күнү эң биринчи эсеп китеп намаздан берет экенмин деп турайлы. Алланын алдында, Аллага жолукканда адам баласынан эң биринчи эсеп, биринчи сурак намаздан башталат. Ибадаттар боюнча. Намаздан. Адам менен адамдын ортосундагы эсеп китеп кандан башталат. Алла менен пенденин ортосундагы эсеп намаздан башталат. Адам менен адамдын ортосундагы эсеп кандан башталат. Ким кимдин канын төккөн, ким кимди өлтүргөн, ким кимдин мурдун талкалаган, биринчи кандан башталат. Андан кийин анан ушак, жала, жалган күбө, зулумдук бир нерсесин тартып алды, бербей койду. Ушулар андан кийин алар. Биринчи кандан. Адам менен Алланын ортосундагы биринчи намазда. 5 вакыт намазга турардан алдын бир эстеп коелу. Алла эртеге биринчи ушу намазда эсеп берет экен. Намазын кандай чыкса, кийинкилерин бардыгы жеңил болот. Ошого жараша болот экен. Ошон үчүн туугандар, мусулман адам намазын оңдосун, Кудай кааласа жашоо оң болот. Жашоо оң болот. Намаздын касиети 24 саатка тиет. Өзү 1 сааттык болгону менен, 2 сааттык болгону менен, бунун зарядкасы 24 саатка жетет. Намаздыкы нуру бул жашоонун 24 саатын да камтыйт. Кабырды да камтыйт. Ахиретти да камтыйт. Түбөлүктү бейишти камтыйт. Намаздын нуру, пайгамбарыбыз ас-салату нурун деген. Бул нурунан вечно, мындайча айтканда, түбөлүктү пайдаланасыз. Намаз таштабайлы. Намаз таштабайлы. Пайгамбарыбыз көзүмдүн кареги дейт. Жүзүмдүн кубанычы дейт. Жу'латус-сала куррата айни. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Сиз намаз окуганда пайгамбарыбыз кубанат деген сөз. Көзүнүн кареги, жүзүнүн кубанычы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Намазда шифа бар. Намазда рахат бар. Намаз бул кыямы бар, рүкүсү бар, саждасы бар, каадасы бар. Периштелердин ибадатынын жыйнагы. Периштелердин ибадатынын неси? Жыйнагы. Кээ бир периштелер Алла жараткан. Жараткандан бери рүкүдө, кыямат күнгө чейин рүкүдө. Кээ бир периштелер бар, Алла жараткан. Жараткандан бери саждада, кыямат күнгө чейин саждада. Кээ бирлери каада, кээ бирлери кыям. Периштелер ар кандай ибадатта. Намазды Алла Таала мынандай берди. Миражда берди. 50 мал намаз берди. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Алла Таала эң улуу сыйлыгын, эң улуу сыйлыкты Мираж кечесин кылып берди. Бир дагы пайгамбарга андай сый көрсөтүлгөн эмес. Биздин пайгамбарыбызга сый көрсөтүлгөндөй. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бардык пайгамбарларга имам болду. Мынандай сыйлык көрсөттү. Жабраил периште коштоп барды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 асман. Андан кийин Сидратул Мунтаха. Аллаху акбар. Алла субханаху ва тааlanın аршы, Байтул Маамур, бейишти дагы, неаматтары, дозоктун ар жак азаптары бардыгын көрсөттү. Алла менен сүйлөшүү болду. Алла менен жолугушуу болду. Алла менен көрүшүү болду. Жараткан Алла субханаху ва тааlanın ортосунда экөөнүн ортосунда дагы кандай сырлар болду, кандай сөздөр болду, Аллага Алланын элчисине маалым. Кайтаарда 50 мал намаз берди. Белек. 50 мал намаз. Бул дегени эмне? Алла субханаху ва таала бизди намаздан көргөндү каалайт экен. Намаздын ичинде турганды каалайт экен. Бизди кумарканадан, аракканадан эмес, намазда турганда, мечиттин ичинен көргөндү каалайт экен Алла Таала. 50 мал намаз 24 саатка бөлсөңүз, ар бир жарым саатта, жок, андай да, ошондой окуп ата. Мисалы да? Жарым саат. Уктабай, тамак ичпей, эчтеке кылбай, жарым саат сайын туруп намаз окуй бериш керек экен да. 50 мал намаз ушул да.
Демек Алла Субханала Тағала бұны бізге бекер бермей эле турат да. Алла данышман да. Бізді қинаш үшін емес да. Бізге беріш тартулаш үшін. Қайтып келе жатат пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям 7-ші асманда Ибрахим пайғамбарға жолықты. Ибрахим пайғамбар айтты: "Ей Мұхаммад, сен үмметіңе салам айт бар менен" деді. Біз де салам айтып қояйлы. Ва алейхи ва алейхи салам. Алла Тааланың саламы болсын Ибрахим пайғамбарға, пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламға. Салам айт деді үмметіңе. Айтып қой, бейіш ашық майдан деді. Топырағы Аллах акбар. Өте таза, су дамды. Мисктен. Анын дарақтары Субханалла, Алхамдулилла, Ла илаха иллалла, Аллаху акбар. Туған, бейішіңізге бақты кеп алыңыз. Ким қанша ошы зикірді қылса, бейішіне ошынша бақты келеді. 1000 жол айтсаңыз Субханалла, 1000 бақ таяр. 1000 жол Алхамдулилла десеңіз, дағы 1000 бақ таяр. 1000 жолы Ла илаха иллалла десеңіз, дағы 1000 бақ таяр. 1000 жолы Аллаху акбар десеңіз, дағы 1000 бақ таяр. Ушыны күн сайын айта берсеңіз, Құда қаласа бір айда 30.000 Ла илаха иллалладан, 30.000 Алхамдулилладан, 30.000 Аллаху акбардан, 30.000 Субханалладан бардығынан. Төртөөнөн 120.000. Тигіп алыңыз дейді пайғамбарымыз. Мына кетуғандар, дарақтарға аяқта екен. Пайғамбарымыз 6-ші асманға түшті, Муса пайғамбарға жолықты. Муса пайғамбар айтты: "Қандай аяқтан болды? Аллаға жолығып келатам. 50 мал намаз берді. Охо, үмметіңіз қиналып қалады. Қайтыңыз, барыңыз, сұраныңыз, азайтсын." Мейлі, пайғамбарымыз барып сұранды. "Я Алла, мына үмметім қиналып қалады, 50 мал намаз көп болып қалады." Пайғамбар сүйінгі бойдан алып келатқан да. Сұрады. 5-өні қысқартты, 45 болды. Келе жатып дағы, бұл дағы көп, азайттың, сұраңыз. Қайра барып сұранды, 40 қылды. Қайра барып сұранды, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 жолы барып келді. Сұранып, Алла Таала пайғамбардың сұранғанын бір да четке қаққан жоқ. Болды деген жоқ. Қысқарта берді. 5-тен қысқарта берді. 5 болып келатқанда Муса пайғамбар айтты: "Не болды? 5 болды. Бұл көп деді, азайтсын" деді. Бани Исраилде мен тәжірибе алғанмын дейді жігіттерді. 2 мал намаз оқи алмай қойған дейді. 2 мал намазды текке кетірген бұлар. Айтыңыз, үмметіңіз қиналып қалады, азайтсын деді. Пайғамбарымыз не деді? Уялам деді. Дағы азайт деп айтқандан уялам деді. Bir rivayetlerде, кейбір rivayetlerде қорқом деді. Қандай? 5-тен азайт тұтқан, дағы барсам 5-тен алып қойып анан. Болды бас деді. Алла Тағала дағы айтты: "Хамсын бе хамсин." Мынандай: "Ла юбаддилу қаул ладайя." Алланың алдында чечим өзгөрбейт. 50 мавазыл деп намазға чечим шыққан. Мұсылман бір тұрған ұға алыңыз. Алланың алдында 50 мал намаз оқышуыңыз керек. Ошол чечим шыққан. Алланың алдында чечим сөз өзгөрбейт. Бірақ Алла Тағала мындай деді: пайғамбарымыздың урматынан, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям урматынан, хамсын би хамсин, жерде үмметің 5 мал намаз оқиды, біздің алдымызда 50 мал жазылады деді. Мына керемет. 5 мал намаз оқу, 50 мал намаз оқығанды пайғамбарымыздың урматынан берді бұны. Şu 5 мал намазды қантип таштаймыз біз? Қантип таштаймыз? Жан шығат, бұрық намаз ташталыбай. Бұрық біліп қоңыз, жан шыққаннан кейін да сізге намаз оқылынады. Аны білесіз, жан шыққаннан кейін да бізге намаз оқылынады, туған. Бізде, алхамдулилла, намаз менен қоштау алып барады. Намаз менен қоштау алып барады, ұнытпайлы. Жаназа деген намаз бар. Иншалла, туған, біздің арқамыздан ешкім намаз оқымайды, ешкім ораза тұтпайды, ешкім қайырымдылық қылмайды, ешкім Құран оқымайды. Ошон үчүн тирүүгө өзүбүздү камыбызды көрүп калайлы. Көп намаз окуп алайлы. Көп зикир дуаларды кылып алайлы. Көп ораза тутуп калайлы. Көп жакшы иштерди кылып калайлы. Жакшылыкта жарышайлы. Жакшылыкта эмне кылайлы? Жакшылыкта жарышайлы. Фастабикул хайрат. Алла айтат: "Эй, силер жакшылыкта жарышкыла, ушакта жарышпайлы." Жамандыкта эмес. Намаз окуганда жарышкыла. Биринчи сапка ким келет? Силер устукан жиник талашпай, сапты талаш кыла. Биринчи сапты талаш кыла. Азанды талаш кыла.
Пайғамбарымыз айтады, азан менен биринчи саптын соғын билгениңерде талаша берип кой. Ынтымагыбызга балта чабылып кетпесин. Бул маселени чучугулак менен чечпесек болбойт деп чечип каласыңар. Чучугулак менен чечмексиңер дейт. Эгерде соғын билгениңерде дейт. Kur'an okumandan jarышайлы, кичпейилдиктен жарышайлы, салам айтуудан жарышайлы, бири-бирибизге жакшылык каалоодо жарышайлы, бири-бирибизге дуа кылганда жарышайлы, бири-бирибизге жардам бергенде жарышайлы, бири-бирибизди жакшылыкка чакырганда жарышайлы, бири-бирибизди жамандыктан кайтарганда жарышайлы. Жарыша турган нерселер көп экен да. Просто биз ошолордо жарышпай турган нерсеге салып койду да шайтан бизди. Ана дүйнөдө жарыш. Ана исрапкерчиликте жарыш. Ана күнөөлөрдө жарыш. Ким кыйын калп айтат экен. Эң кыйын аферист ким экен? Эң текебер ким экен? Эң көралбас ким экен деп. Мына жарыша турган нерсе бизди салып койду кайка. Ошон үчүн айтат, акыйкат менен, чындык менен алек болбосоңуз, сөзсүз жалган менен алектенесиз. Ошон үчүн келиңиз өзүбүз акыйкат менен, дин менен, иман менен, жакшылык менен алектендиртейли. Өзүбүздү алектендиртейли. Ар бир минутабыз текке кетпесин. Ар бир минута кеткен сайын жашообуз кыскарып атат. Ар бир саат жашообузду кыскарткандын белгиси. Ар бир күн жашообузду кыскарып аткандын белгиси. Өмүрдүн шамы өчүп баратат. Шам бар го, шам билесиз да. Күн өчүп баратат. Биздин жашообуз узарып бараткан жери жок. Бир тобун жашап койдук. Калганы аз. Көпчүлүгүн жашап койдук. Канча калганы андан да аз. Айтат, сиз ойлонгонуңуздан азыраак го дейт. Сиз өзүңүздүн бир оюңуз бар да, мынча жашасам керек деп. Мүмкүн жашоо андан азырактыр. Дейт. Ошон үчүн алхамдулилlah, жашообузду иншалла нурлайлы. Алла субханаху ва таалага шүгүр кылып, намазды каза кылбайлы. Намазга бекем, Куранга бекем, сүннөткө бекем. Алла Таала өзүнө таухидке чакырат, рисалатка чакырат, кыяматка чакырат. Таухид Алланын жалгызына, туган жүрөктүчү ишеним Аллага коелу. Алладан гана үмүт кылайлы. Коркуу Аллага, сүйүү Аллага, шүгүр Аллага, ибадат Аллага, сыйынуу Аллага, жалдырап жалбыроо Аллага. Ияка набуду ва ияка настаин. Алла бизди жараттыбы? Аллага жакшы күмөн кылайлы. Дуамды кабыл кылат, күнөөмдү кечирет, бейишин берет, разычылыгын берет. Аллага жакшы күмөн кылайлы. Жаман күмөн кылбайлы. Шифа берет Алла Таалам, хидаят берет деп дуа кыла. Жакшы күмөндө болойлу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабасы аты Жабир разияллаху анху айтат, пайгамбарыбыз дүйнөдөн кайтаардан 3 күн мурда айткан дейт. Эй Жабир, Аллага жакшы күмөн кыл. Жакшы күмөн кылуу ибадат. Аллага жакшы күмөн кыл. Жакшы күмөн кылуу ибадат. Аллага жакшы күмөн кылыш керек экен. Алла айтат, бенден мен тууралуу кандай күмөн кылса, ошондой мамиле кылам дейт. Ана инда занни абди би. Эгерде ал жалгыз мени эстесе, мен жалгыз эстейм. Жамаат мени эстесе, андан жакшыраак периштелердин жамааты менен эстейм. Алла субханаху ва тааланы эстейли. Жараткан Алла Таала нематтары чексиз. Ошон үчүн иншалла Алла субханаху ва таалага шүгүр кылып, Алла Тааланын тыйганынан тыйлайлы. Бул ибадат. Тарат менен жүрөйлү, кусул менен жүрөйлү. Мусулман адам дарат менен жүрөт, кусул менен жүрөт. Мусулман адам. Ошон үчүн иншалла анан кийин туугандар, адеп аклагыбызды оңдойлу. Бирибизге болгон салам, чын жүрөктөн саламдашайлы. Салам айтканда ассаламу алейкум деп айтсаңыз, жүрөктөгү кирлер, гектер чыгып кетет экен. Бирибиз менен саламдашканда, саламды жайылткыла, пайгамбарыбыз айткан. Саламды жайылткыла, саламды жайылткыла. Пайгамбарыбыз айтат саллаллаху алейхи ва саллям, сиздер бейишке кире албайсыңар, иманды болмоюнча, иманды бола албайсыңар, бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө. Бири-бириңерди жакшы көрө турган бир амал айтайын, эгерде кылсаңар сөз жакшы көрүп каласыңар бири-бириңерди. Сахабалар айтты, айтыңыз сөзсүз деп. Анда салам таркаткыла, өз ара. Апаңызга салам айтыңыз, атаңызга салам айтыңыз, аялыңызга салам айтыңыз, бала чакаңызга салам айтыңыз. Анас разияллаху анху айтат, пайгамбарыбыз мага айтты, эй Анас, үйүңө киргенде салам айт, сага үй бүлөңө береке болот деди.
Biz үйге kirip de салам айтпайт экенбиз да. Үйге kirip de салам айтпайт экенбиз. Иә. Закон боюнча 2 мүнөт берет. Ошон үчүн урматтуу агай мусулман бир туугандар, баарыбыз иншалла Кудай кааласа жакшы бекем ниет кылайлы. Иншалла оңолууну ниет кылайлы. Иншалла бири-бирибизге аркыбыздан жакшы сөз сүйлөгөнгө, бири-бирибизди урматтаганга, бири-бирибизди сыйлап жашаганга жетпейт. Ибадат менен жашаганга жетпейт. Ошон үчүн иншалла баарыбыздар сураныч 3 нерсе. Илим алайлы, ибадат кылайлы, даават кылайлы. Даават кылмайынча болбойт туугандар. Кудайга шүгүр, даават Алла субхана ва таала бизге улуу, бардык пайгамбарлардын кылган мээнети. Ошон үчүн иншалла бири-бирибизди жакшылыкка чакырып, жамандан кайтарып турайлы. Алла таалам иншалла кабыл кылсын. Алла субхана ва таала береке берсин. Суроолор бар экен. Азыр жума намаз убактысы жакындап калды. Ошон үчүн иншалла мына азыр имамдамылага ананда башка сөздөр болсо сөздү берип туруп, жума намазы жакшы окугандан кийин Кудай кааласа анча-мынчаңыздар суроолоруңуздар болсо, бир аз суроолорго жооп беребиз. Шашып аткандарга дагы жооп, эч кандай неме жок. Иншалла бирөө жумушуна шашып атат, бирөө дагы бир убадалары бар жана башка. Сүйлөшүп тургандар, Алла таалам баарыбыздын ниеттерибизди кабыл кылсын. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Салам алейкум. Демирекке калоосу сүйлөп коёюн. Салам алейкум туугандар. Мына ушу молда кары ажы айтып атат. Кандай нерселерди айтты. Намаз окугандар намаз окугула. Ниети турлагыла. Алла дейлик, Кудай дейлик. Ушу укамын өмүр узун болсун. Тилек максатына жетсин. Амин. Кудай кыласа илимдүү болуп ушундай жигиттер Кыргызстанда көбөйө берсин айынан. Баарыңар жүрөгүңөргө кандайдыр бир таасир этти, Ошон үчүн садак болоңдар. Алла дейлин намазды окуйли, 5 вакыт намаз окушка такаят тосуп берсин Алла таала. Ушу бала укамын өмүрүн берсин садак. Ушундай чыган жигиттер, илимдүүлөр көбөйө берсин. Өмүр узун болсун. Аллаху акбар. Рахмат. Кайда бир каттар бар экен, шуга жооп берип койсуңар өзү. Намазга эмес жооп бере берейинби? Дуа экен көбүчүлүгү. Дуаларды жалпы кылабыз. Анча-мынча суроолор болсо жооп берип кетейин, мейли. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Менин балдарыма, кыздарыма дуа берип коюңузчу дейт. Так, жылкы баккандарга эскертип айтып коесузбу дейт, окшойт. Жылкылары күзүндөсү элдердин эгинин талкалашат. Кар түшкөндө теректерин кашыйт, королорго кажыйт дейт, кажыйт. Королорго кирип тынчтык бербей, короодо жайылган чөптөн бери жеп жатат. Ахиретте жылкынын ээлери жооп береби? Берет, туган мындай кылбайлы. Кимдин кандай малы мүлкү болсо, жалпы муниципалдык жерге уруксат берилген болсо, мейли, жайлоо болобу, поле болобу, айдообу. Тугандар, бирок биринин бирге үйүнө кирип, бирине зыян, мусулман бирине зыян кылбайт да. Ошон үчүн ишап айтат го, бычакты өзүңө сайып көр, оорубаса бирөөгө сай дейт. Өзүңө каалайсың ошону? Сенин огородуңа ошо бирөөнүн жылкысы келип ушунда тебелеп кетсе каалай белең? Жокпу? Анда башка бирөө да каалабайт. Ошон үчүн туугандар андай кылбайлы. Жылкыларды байлайлы. Эгерде ушуну нары бери карай турган болсок, мейли, анда кайтарып карап, бирок бирөөнүн огородуна кирип кетпесин. Бирөөнүн азыркындагы кажып койбосун, бирөөнүн эккен теректери бар. Беше ушулардын баарын иншалла ортого туугандар мына ислам динибиз бул. Динибизде айтылган нерсе, Агам төшөктө жатат. Жамаат менен дуа кылып коюңуздарчы. Могу дуалардын баардыгын чогуу бир кылсак Кудай кааласа азыр. Бала чакага. Так, дуа экен. Уулду болдук эле, балама ат коюп бериңизчи сураныч дейт. Уулду болдуңуз, машалла. Үй-бүлөдө балаңыздардын аты Мухаммад барбы? Мухаммад барбы, жокпу? Мухаммад жок болсо Мухаммад деп коюңуз. Эгерде Мухаммад пайгамбарыбыздын аты болсо, анда Ибрахим деп пайгамбардын атынан коюңуз. Масатамыла үй-бүлөмдө келинчегим экөөбүз балдарым жаш кезден бери ооруп так башыбыздан көп нерсе өткөзгөн. Азыркыга чейин ооруп, дуа экен бул дагы. Так, махрам, намахрам тууралуу кененирээк айтып берсеңиз, кимдер менен отуруп чай ичсе болот, кимдер менен болбойт деп. Махрамдар мындай да, махрам, намахрам. Махрам деген никеси арам деген сөздөн чыгат. Апаңыз, мынаке сиздин махрамыңыз. Нике болбойт. Эжеңиз, карындашыңыз, мына ушулар махрам болот. Андан сырткарда мынаке кызыңыз бар. Мейли? Ошондой эле алхамдулилля, сиздин мисалы өзүңүздүн аялыңыз өзүңүздөр менен эле. Булардын бардыгы махрам маселеси. Намахрам деп мынакей жоочун аялдардын бардыгы эле намахрам. Сиздин никеңиздеги эместердин бардыгы. Асылдамла менин балама дуа берип коюңузчу азыр. Менин аялым буту ооруп калды эле.
Ататамла менің балдарыма дуа беріп қоңыз, жаңылыста іштеп жүрішөт. Салим деген балауыз айықпас рак ауруыменен чалдығып қалған. Дуа екен, бізде бар, дуада беріп қоңыздар. Кішкене ашқазан магазині, ашқана магазин іштетебіз, содауыз жақшы жүрді. Қана, омин. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Раббана атина фид дуния хасана, ва фил ахирати хасана, ва қина адабан нар. О, жоқтан бар қылған Алла, барызды көріп тұрған, біліп тұрған Алла, келешегімізді білуші Алла, жаратқан Алла барымыздан ата-енелеріміздің жалпы момын мұсылмандардың күнәлерін кешірген. Аллахым өз райымыңа бөлөгін, тура жолдан адаштырвағын, имандан ажыратпағын, өзіңден ұзақ қылвағын, жүздерімізді жер қаратпағын. Аллахым иманды жашау бер, райымды уятты жашау бер. Я Раббил аламин, ынтымақты жашау бер. Аллахым бардық аламдағы İnsanların barına iman, hidayet ber. Müslümanların barına ıntımақ, birimdülük, dostluk, tura tüşünük ber. Elüzge, cerüzge, Kur'an'ın hurmatından, ya Allah, жақшылықтардың eşigini açkın, jamanlıkların eşigini жапқын. Ya Rabbil Alamin, berekenin eşigini açkın. Ya Allah, hidayetin eşiklerini açkın. Ya Allah, barızды Kur'an münözlü kılgın, Kur'an'a dost kılgın, Peygamberin şafaatına bölөгін, darajalarımızды biyik kılgın, kalgan ömürüzді ya Rabbil Alamin taza kılgın. Ya Allah, ötken ömürüzдің bardығын ya Allah özün geçirgin. Katalarımızды, kemçildik günelerinizдің bardығын geçirgin. Ya Allah özün geçirücüsün. Geçirgenini жақшы көрген zatsın. Ya Rabbil Alamin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine bekem kılgın. Peygamberin şariatına bekem kılgın. Peygamberimizin çakırığına bekem kılgın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şafaatını nasip kılgın. Firdavs beyişinde Peygamberimizle çoğu bir kılgın. Jaratkan Allah жақшы münöz bergin. Barımızga жақшы münözü senden başka hiç kim bere albaydı. Jaman münözden uzak kılgın. Senden başka hiç kim jaman münözden uzak kıl albaydı. Jaman kalolardan sakta. Jaman tüşünüklerden sakta. Jaman koya Allah jürgen kılık joyruklardan sakta. Ya Rab, jaman amaldardan sakta. Allah'ım barımızga ihlas ber. Barımızga ya Allah birimdülük ber. Barımızga dostluk ber. Özün razı olmasından ölüm berbe. Jaratkan Allah özün razı olan amaldarga joldama ber. Allah'ım özün ya Allah toğra jolga joldagın. Özün ya Allah imanımızды bekem kılgın. Amaldarımızды kabul kılgın. Dua tileklerimizni kabul kılgın. Mına ушундай жамааттан ya Allah ümit kılıp ya Rabbil Alamin uşu suranıp atışat. Oğrular var eken. Rak oğru menen çaldıkkanдар var eken. Put oğru menen. Köpten beri organдар var eken. Ata-atalı bagandардын, ренелердин, агалардын, аксакалдардын, балдардын, кыздардын баарына ошо ооруп аткандарына шифа толук берген. Толук туруктуу шифа берген. Шифа берүүчү өзүңсүн. Дартын берүүчү да өзүңсүн. Давасын берүүчү да өзүңсүн. Ya Allah толук туруктуу шифа берген. Allah үй бүлө бала чакасына курсанчылык жашоо насип кылган. Иш баштагандар бар экен, иште береке берген. Адалдан ырызкы берген. Карызга баткандардын карызынан кутулууга өзүң жардам берген. Allah'ım, эки дүйнөбүздү абат кылгын. Бирибизди бактысыз кылбагын. Жүзүбүздү жер каратпагын. Ya Allah, dozoктун отунан сактагын. Бейишиңден орун берген. Разычылыгыңды сурайбыз. Наразычылыгыңда пана тилейбиз. Ва саллаллаху аля набийил карим ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Амин. Бирахматика ya Allah. Barımız.